Саламатсыздарбы окуучулар? JRT'га даярданып атканда сыноо тесттерин кантип тапшырсак болот? Ал үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге retest.kg деп жазабыз. retest.kg деп жазып туруп, перейти деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизге сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп ачылат. Биринчи кезекте сайтка катталышыбыз керек. Ал үчүн катталуу баскычын басабыз. Катталуу баскычын басканыбызда төмөнкүдөй бет чыгат. Бул жерге атыбызды жазабыз, фамилиябызды жазабыз, андан кийин телефон номерибизди жазабыз, дарегибизди жазабыз, окуган мектебибизди жазабыз, email деген жерге электронный поштабызды жазабыз, сыр сөз деген жерге өзүбүз сыр сөз ойлоп жазабыз, башкача айтканда пароль. Сыр сөздү кайталаңыз деген жерге ошол жазган сыр сөзүбүздү, паролубузду кайталап жазабыз. Андан кийин эң акырында катталуу деген баскычты басабыз. Мисалы, бул жерге атыбызды жазалы, орус тамгалары менен жазабыз. Мисалы, атыбызды жаздык. Андан кийин телефон номер жазганда биринчи кезекте оператордун кодун тандап алабыз. Мисалы, ушундай кылып тандадык. Андан кийин бул жака номерди жазабыз. Бул жерге дарегибизди жазабыз. Мисалы, Бишкек деп коелу. Андан кийин төмөн жака мектептин аталышын жазабыз. Мисалы, номер 87 деп коелу. Email деген жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз. Өзүбүздүн электрондук поштабызды жазабыз бул жака. Андан кийин төмөн жака сыр сөз жазабыз. Сыр сөздү өзүбүз ойлоп жазабыз. Сыр сөзүбүз 8 символдон кем болбош керек. Ушундай кылып сыр сөздү жазгандан кийин катталуу деген баскычты басабыз. Катталуу деген баскычты басуу менен биз сайтка катталабыз. Бул жерден биз тестирлөөнүн тилин тандап алсак болот. Эгерде кыргыз тилинде тапшыра турган болсок, бул жерден кыргызча дегенди тандайбыз. Эгер орус тилинде тапшыра турган болсок, русский дегенди тандайбыз. Азыр биз кыргызча дегенди тандадык. Бул жерден сыноо тесттерин тапшыруу үчүн тест деген бөлүмдү тандайбыз. Тест деген бөлүмдү тандаганыбызда бизден негизги тест жана кошумча тесттер чыгат. Бул сайтта кошумча тесттер химия жана биология предметтеринен гана экен. Азыр негизги тесттен математиканы тандоо үчүн математика предметин басабыз. Математика предметин тандаганыбызда бизден тест бул сайтта тест акылуу экен. Эгерде биз бир айга сатып ала турган болсок, 30 сом төлөшүбүз керек экен. Ал эми 3 айга сатып ала турган болсок, 50 сом, 1 жылга сатып ала турган болсок, 100 сом төлөшүбүз керек экен. Биз төлөмдү аткаргандан кийин ошол төлөмдү аткаргандыгыбыз жөнүндө чекти ушул жерде жазылып турган WhatsApp номерге жөнөтүшүбүз керек экен. Андан кийин бизге ушул тесттерди тапшырганга уруксат берилет. Ушундай кылып ушул сайт аркылуу сыноо тесттерин тапшыруу менен JRT'га даярдансак болот. Ошондой эле төмөн жака түшсөк, биздин өзүбүздүн тапшырган тесттерибиздин жыйынтыгын көрсөк болот. Мына бул жакта кимдер тапшырган, канча балл алгандыгы баардыгы ушул жерде көрүнүп турат. Сиздер дагы ушундай кылып сыноо тесттерин тапшыруу менен JRT'га даярдансаңыздар болот. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз.